Саламатсыздар урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК $25.000 пара талап кылган милиция кызматкери кармалды. Бишкек Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип кармалганын УКМК билдирди. Маалыматта ООА аттуу тергөөчү алдамчылык фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин токтотуу жана издөөдөн чыгаруу үчүн кыргыз жаранынан $25.000 опузалап талап кылганы айтылат. Факт боюнча кылмыш козголуп, шектүү тергөө абагына киргизилди. Учурда кошумча тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Элдар Жакыпбековдун абактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. УКМКнын Бишкек боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбековдун камактагы мөөнөтү 15 июнга чейин узартылды. 1 май райондук сотунан билдиришкенде, Вазилин кайманаты бар Улан К аттуу УКМКнын мурдагы тергөөчүсүнүн дагы бир бөгөт чарасы 2 айга узартылды. Эсиңиздерге салсак, Жакыпбековдун февралда аскер прокуратурасы кармаган. Ага коррупция беренеси менен айып коюлуп, тергөө абагына киргизилген. Милиция мындан сырткары Пито жана Вазилин деген кайманаты бар Жакыпбековдун кишилери делген улуттук коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү кармалганын кабарлаган. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды даарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. Февралдын соңунда атайын кызмат Элдар Жакыпбеков кармалгандан кийин жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында бир катар кызматкерлерине чара көрүлүп, айрымдары жумуштан айдалганын билдирген. Оштун мейманканасындагы дискриминациялык жазуу милиция териштирүү башталды. Ош шаарындагы мейманканалардын биринде антисемиттик маанидеги жазуу аныкталган. Укук коргоо органдары териштирүүнү баштады. Күбөлөр суралып экспертиза дайындалды дешти шаардык милициядан. Израилдин Казакстан менен Кыргызстандагы элчилиги реакция жасап, мындай аракеттер адамдын кадыр-баркын тебелеп, теңдик принциптерин бузаарына көңүл бурган. Мындай жосун кабыл алынгыс болуп эсептелип, теңдик принциптерине каршы келет. Этникалык тиешелүүлүгү туткан дини боюнча дискриминациянын бардык түрүнө баа берилиши керек деп айтылат элчиликтин билдирүүсүндө. Абдрахматов быйыл Кыргызстанда 5-6 балдык жер титирөөлөр болушу ыктымал. Быйыл Кыргызстанда күчү 5-6 балга жеткен жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Мындай пикирди Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов Спутник Кыргызстан агенттигине курган маегинде билдирген. Анын айтымында мындай сейсмикалык кооп табал 2026 жылдын аягына чейин сакталат. Кыргызстандын аймагында жылына 9500 жер титирөө болот. Эл анын 20-га чукулуун сезет, калганын аспаптар гана каттайт. Демек биз жер байма-бай силкинип турган аймакта жашаганбыз жана жашай беребиз. Божомол жасоо жакшы көрүнүш эмес. Кайсы аймакта канчалык жер титирөө болорун айта алганыбыз менен качан силкинерин айта албайбыз, деди Абдрахматов. Ажык аттангандар 11 майда жөнөп кетет. Муфтияттын түшүндүрмөсү. Кыргызстандыктардын Меккеге сапары 11 майдан башталаарын муфтият кабарлаган. Ар бир зыяратчынын Сауд Арабиясына кирүүгө тартипти сактоо абдан маанилүү экенин айтышты. Бул эрежелерди кармануу сапарды жеңилдетип, убакыт үнөмдөйт. Зыяратчылар үчүн эң маанилүү нерселердин бири Нусук картасы Бейджик. Аны ажылыктуу уюштуруу штабы ажы башчыңыз берет. Санарип версиясы Нусук жана Таухална тиркемелеринде жеткиликтүү деп айтышты маалымат кызматынан. Жалпы дүйнөдөгү мусулмандар үчүн ажылык 2016 жылдан бери 25 майда башталып, жөрөлгө сыйынуулар 29-30 майда аяктайт.
Кара сууда Куран окутканы бара жаткан айыл башчылар кырсыктап каза болушту. Кара суу районунда жеңил автоунаа каналга түшүп кетип 4 адам каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирген. Маалымдалгандай 20 апрелде саат 13:50 чамасында Ынтымак айыл аймагынан Кызыл Суу кыштагына бараткан жолду Актирек айылынын 68 жаштагы башчысы өзүнүн Hyundai Accent автоунаасы менен жолдун жээгиндеги каналга түшүп кеткен. Мунун кесепетинен унаанын ичиндегилердин баары каза тапкан. Айдоочулардан сырткары Жаңарак айылынын 64 жаштагы жетекчиси, Ташарак айылынын 50 жаштагы башчысы жана аскерди эсепке алуу жана чакыруу боюнча 49 жаштагы жоопту адис болгон. Алар Куран окутууга бара жатышкан. Кыргызалтын жана Кумтөр Gold Company Тооген тармагы үчүн адистердин жаңы муунун калыптандырууда. 16 апрелде Кыргызалтын актын аянтчасында мамлекеттин, бизнестин, илимдин жана билим берүү тармагынын өкүлдөрүнүн башын бириктирген жаңы реалдуулуктагы лидерлик стратегиясы аттуу Тооген форуму болду. Иш-чаранын негизги жыйынтыктарынын бири кадрларды даярдоо чөйрөсүндө өлкөнүн алдыңкы жогорку окуу жайлары менен кызматташуу боюнча меморандумга кол коюлушу болду. Кыргызалтындын туунду компаниясы катары Кумтөр Gold Company Кыргызстандын стратегиялык тармак үчүн адистердин жаңы муунун калыптандыруу боюнча системалуу ишти баштоодо. Ишенимдүү өнөктөш катары Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университети, Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Борис Елчин атындагы Кыргыз, Орус, Славян университети иш-чарага активдүү катышты. Тооген тармагын өнүктүрүүнү адистердин жаңы муунун сапаттуу даярдоосуз элестетүү мүмкүн эмес. Биз жогорку окуу жайлары менен кызматташтыкты кеңейтүүгө, жаштардын практика такшалмалардан өтүп, кесипкөйлүүлүк жактан өсүүсү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө даярбыз деп белгиледи Кыргыз Алтын ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов. Макулдашууда студенттерди максаттуу даярдоо, өндүрүштүк практика, компаниялар тобунун ишканаларында такшалмалардан өтүү жана тармактын адистеринин билим берүү процессине катышуусу каралган. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери ушу кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Ийгиликсиз төңкөрүш элчи Текебаевдин талкууга кабылган кеби. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев өлкөдөгү соңку окуяларды ийгиликсиз мамлекеттик төңкөрүш деп атаганын коомчулук кызуу талкуулашууда. Элчи бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Марлен Маматалиевдин Германиядагы сапары тууралуу Facebook'тагы постунда жазган. Социалдык тармактагы талкуудан соң Текебаев билдирүүсү бурмаланганын жазып чыккан. Февраль айында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан алынып, президенттик шайлоону быйыл өткөрүүнү сунуштаган 75 адамдын кайрылуусу боюнча кылмыш иши козголгон. Мындан соң өкмөт, парламент, жергиликтүү бийлик кадрдык өзгөрүүлөр болду. Элчи Өмүрбек Текебаев Facebook'ка жазган постунда Маматалиев да өзү да 45 жашында парламенттин башына келгенин, бирок экөөнүн бул кызматка келүү жагдайы ар башка экенин белгилеген. Курагыбыз бир болгону менен биз эки башка тарыхый доордо, эки башка саясий кырдаалда шайландык. Мен удачный перевороттон кийин шайлансам, Марлен неудачный госперевороттон кийин шайланды. Заманыбыз ар башка, шарттар ар башка, бирок миссиябыз бир деп жазды Текебаев. Өмүрбек Текебаевдин бул посту социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Айрымдар азыркы кырдаалды туура сыпаттады деп кубатташса, кээ бири интернет колдонуучулар Текебаевдин ийгиликсиз төңкөрүшү дегенин сындашты. Мындан улам Текебаев теманы улай кайра пикир жазып, анда Кыргызстандагы соңку айлардагы окуяларды ийгиликсиз мамлекеттик төңкөрүш